Президент Садыр Жапаров бүгүн 18-июлда Жидда шаарына жумушчу сапары менен жөнөп кетти. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматы билдирди. Ал Сауд Аравиянын падышасы Салман бин Абдулазиз Аль Саудтун чакыруусу менен барып, Борбор Азия булуңундагы араб мамлекеттеринин кызматташтык кеңеши аттуу мамлекет башчыларынын биринчи саммитине катышат. Сапардын алкагында Жапаровдун булуңдагы араб мамлекеттеринин башчылары менен эки тараптуу жолугушуулары да пландалган. Президент Садыр Жапаров этникалык кыргыздарга берилүүчү мамлекеттик кепилдиктер жөнүндө мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөрдү колдоду. Тийиштүү мыйзам долбооруна 18-июлда кол коюлду. Мыйзам тарыхый мекенине кайтууну каалаган этникалык кыргыздарды көчүрүп келүү процессин жөнөкөйлөтүү максатында иштелип чыккан. Эми дипломатиялык өкүлчүлүктөр жана консулдук мекемелер кайрылман статусун ыйгаруу үчүн талапкерлердин арыздарын жана башка документтерин кабыл алат. Алар катталган күндөн тарта 10 жумуш күндүн ичинде аларды Кыргызстандын миграция боюнча ыйгарым укуктуу органына жөнөтөт. Ошондой эле этникалык кыргыздарда жана кайрылмандарда бажы чек арасы аркылуу жеке пайдаланууга арналган өздүк автотранспорт каражаты менен өтүүгө мүмкүнчүлүк жаралды. 2021-жылы 26 сентябрда президент Садыр Жапаров Ош облусунун Чоң Алай районундагы Кичи жана Чоң Памирден келген этникалык кыргыздар үчүн жаңы шаардын курулушуна капсула салган. Кашка суу айылындагы Бурган суу участкасынан 30 гектар жер, жеке турак жай имараттарын жана социалдык объектилерди куруу үчүн трансформацияланган. Бул аймакта турак үйлөрдү, 275 орундуу орто мектеп, саламаттыкты сактоо мекемелери жана башка социалдык объектилер курулары айтылган. Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек ара тилкесинде жайгашкан өткөрүү жайлары штаттык режимде иштеп жатат. Бул тууралуу УКМКнын чек ара кызматы билдирет. Маалыматка ылайык 2023-жылдын 10-июлунан баштап Достук автожол өткөрүү жайында жүргүнчүлөрдүн жана транспорт каражаттарынын агымы көбөйгөн. Тактап айтканда, бир сутка аралыгында өткөрүү жайынан 18.000–22 000 адам өтөт. 2023-жылдын 6 ай аралыгында Достук автожол бекети аркылуу мамлекеттик чек араны 2.800 000 адам, 68 000 бирдиктен ашуун транспорттук каражат кесип өткөн. Ал эми өткөрүү жайынын өткөрүү жөндөмдүүлүгү тынымсыз чек ара көзөмөл жүргүзүүнү эсепке алганда сутка аралыгында 16.400 адамды өткөрүүгө ылайыкталган. Жарым жыл ичинде өткөрүү жайынын аскер кызматчылары туура эмес документ көрсөткөн 595 жаранды аныкташкан. 2023-жылдын 6 ай аралыгында гана Достук автожол өткөрүү жайынын чек арачылары жалпы суммасы 51.652 000 сомду түзгөн аткезчилик жүктү кармашкан. Анын ичинде алтын буюмдары жана чет элдик валютадагы акча каражаттары да болгон. Достук автожол көзөмөл өткөрүү жайы аркылуу Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасын кесип өтүүчү адамдардын жана транспорттук каражаттардын саны олуттуу өскөнү, кезек күткөндөрдүн эсеби көбөйгөнгө, ошондой эле Ош облусунун базарларында дөңүдөн соода жүрө турчу дүкөндөрү өткөрүү жайынын алдында жеңил автоунаалардын топтолушуна себепчи болууда. Мындан тышкары туристтик сезон убагы болгондуктан Кыргызстанга кирген, ошондой эле Кыргызстандан Өзбекстанга чыккан туристтердин агымы жогорулаган. Достук автожол өткөрүү жайында мамлекеттик чек араны кесип өткөн жарандар үчүн бардык ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Барган сайын аларды дагы да жакшыртуу боюнча иштер уланууда. Учурда өткөрүү жайында паспорту көзөмөл жүргүзүүчү 33 кабина орнотулган. Алардын ичинен 23-ü иштейт. Достук автожол эл аралык көзөмөл өткөрүү жайы күнү түнү иштейт. Президенттик администрациянын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков курулуш тармагында миңдеген жумуш орундары бош турганын айтты. Ал бир кезде кыргызстандыктар чет өлкөлөрдө курулушчу болуп иштешкен болсо, учурда өлкөдө жумушчу күчү жетишпей жатканын Фейсбуктагы баракчасына жазды. Кыргызстанда оор сыноолор, чек арадагы кагылышуудан кийинки ири чыгымдарга карабай өлкө аймагында курулуштар кызуу жүрүп жатат. Быйыл 204 мектептин курулушу башталды. Анын 100-дөйү ушул жылы бүтөт. Ар кандай социалдык объектилер, жолдор, ГЭСтер, ипотекалык үйлөрдүн курулуштары бар. Жеке курулуш компаниялары дагы көп кабаттуу үйлөрдү курууда. Бир кезде Кыргызстанда жумуш орундары жок. Элибиз чет өлкөгө кетип курулушчу болуп иштешкен. Учурда бизге адам күчү жетишпей, курулуш тармагында эле миңдеген жумуш орундары бош. Президент Садыр Жапаров 17-июлда транспорт министрлигине атайын техникаларды тапшырып жатып, кыргыздар жалкоо болуп, жакшы иштебей койгондуктан президенттик администрация үчүн жаңы имараттын курулушуна Дубайдан келген 800 жумушчу тартылганын айткан. Ысык көлдөн 115 күндө 10 тонна 405 килограмм таштанды чыгарылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Министрликтин маалыматына караганда, ушул тапта Чолпон Ата шаарындагы Кара Ой айылындагы муниципалдык жана жеке менчик эс алуу жайларына караган көл түбү тазаланууда.
Ошондой эле Ак Бермет, Рахат, Алтын көл, Элинг, Евразия жана Ден соолукту Чыңдо жана Мөлтүр кемеси токтоочу жайдын суу түбү текшерилип тазаланды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынан кошумчалашкандай жалпы 115 күн ичинде Ысык көлдүн 215 000 гектарга жакын аянты тазаланып, көл түбүнөн 97 600 метр балык уулоочу тор 10 тонна 405 килограмм таштанды чыгарылды. Белгилей кетсек, көлдү тазалоо иштери президент Садыр Жапаровдун жарлыгынын негизинде аткарылууда. Кыргызстан үстүбүздөгү жылдын 6 айында 34 975,2 тонна сүт экспорттоду. Бул тууралуу Айыл чарба министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, анын ичинен Россияга 1,5 миң тонна, Казакстанга 32,9 миң тонна, Өзбекстанга 416 тонна, АКШга 24 тонна сүт экспорттолду. 2022 жылдын 12 айында 36,459,4 тонна сүт азыктары ЭЭП өлкөлөрүнө экспорттолгон болсо, 2023 жылдын 6 айында 34,975,2 тонна же өткөн жылдын жылдык көлөмүнүн 92% экспорттолду деп айтылат маалыматта. Белгиленгендей, 2023 жылдын 20-июнунан тартып Ак Булак плюс Ак Жалга, Жайыл Милк, Алатоо сүттү кайра иштетүүчү ишканалары сүт азыктарын Россияга экспорттой баштады. Ал эми Өзбекстандын бирдиктүү реестерине каттоо үчүн Кыргызстандын 75 ишканасы берилип, 36 ишкана каттоодон өттү. Анын ичинен 13 сүттү кайра иштетүүчү ишканалар өз продукцияларын экспорттоодо. Жалал-Абад шаарындагы Кыргыз Республикасы жана Абдрахманов көчөлөрүнө коммуналдык чарба жана көрүктөндүрүү департаменти тарабынан жалпы узундугу 3 чакырымды түзгөн темир бетон арык куурлары жаткырылууда. Курулуш иштери ушул жылдын август айында бүткөрүлмөкчү. Белгилей кетсек, быйыл Жалал-Абад шаарынын ирригация тутумун жакшыртуу максатында жалпы 7 скважина ишке киргизилип, жаңыртылган темир бетон арыктар аркылуу эс алуу парктары, жолдордун четиндеги бак дарактары жана гүлдөр сугарылмакчы. Бүгүнкү күндө 2 көчөнү баштадык. Бул Кыргыз Республика көчөсү жана Абдрахманов көчөсү. Себеби бул темир бетон кууруларды орноткон себеби бул ирригация системасынын оңдоо жагынан үчүн болуп атат. Азыр ушул Кыргыз Республика көчөсүндө где-то бир 2 километрге жакын жер алмашылат. Үстүңкү жагы болгон бул 8 мектептен Байзак көчөсүнөн Ленинге чейин. Абдрахманов көчөсүндө дагы окуттал ошондой. Бул Курманбек көчөсүнүн кесилишинен аэропорт үстүндө айлампадан башталат. Ошол автобазга чейин келет. Коюп бүтүп, экинчи этажды мына уже уруп койдук, дуалынчы. Мыналардын плитасы калды беле. Бүгүн 18 июл Жогорку кеңештин депутаты Шайырбек Ташиев Сузак районуна караштуу Барпы айыл өкмөтүндөгү бир катар курулуштар менен таанышты. Аймакта учурда 4 мектептин курулушу жүрүп жатат. Анын 2 республикалык бюджеттен, калганы араб фондорунан каржыланууда. 4 тең ушул жылы пайдаланууга берилмекчи. Барпы айыл өкмөтүндөгү Үлгү айылындагы Эшматов мектеби ушул жылдын апрель айларында курулушу башталган. Имарат республикалык бюджеттин эсебинен 98 миллион 813 миң сомго 375 орунду болуп, учурда дубалы тургузулуп калган. Биз тендерден 100 миллион сомго утканбыз. Өзү 130 миллион сомдук тендердин баасы да ушул айын быйыл октябрь айынын аягына, ноябрдын башында бүтүрөбүз деп сөз берип атабыз. Мына азыр экинчи этажы башталды. Биринчи этажында актовый залдын дубалы бүттү, столовойдун дубалы бүттү. Бир жумада полный биринчи этажды жабабыз, бир 10 күн ичинде. Анан уже шыбак, кровля, электрификация башталат. Ал эми Түркабад айылына Исар кайрымдуулук фонду аркылуу комплекс курулуп жатат. Анда мектеп, тигүү цехи, ФАП, мечит курулган. Мектептин экинчи кабатынын үстүн жабуу иштери жүрүп, калган социалдык объектилердин имараттары толук бүткөрүлгөн. Бир жылга эме берген. Быйыл уж сентябрга буюрса тапшырабыз. 225 орунду, 27 миллион 800 миң акча бөлүнгөн. Андан кийин бул спорт зал жок болчу. Спорт залга быйыл бизде такыр эме жок эле. Муну жакында сүйлөшүп, буга 8 миллион акча бөлүнүп берилди уже.
эми ошо негизинде биз тургуздук. Кудай кааласа буну дагы жакында беребиз. Ал эми Чокмор айылындагы Алыкулов мектеби 83 миллион сомго 275 орундуу имараттын курулушу жүрүп жатат. Бул имаратты жыл аягына жеткирбей колдонууга берилери айтылды. Бул 114 миллион сомго тендерге объявить этилип, биз 83 миллион 400 миң сомго утуп алганбыз. Утуп алып быйылкы жылы эрте жаста баштадык. Баштап убактылуу биз быйылкы сентябрга тапшырабыз деген пландар бар болчу. Бирок ортодо акча маселеси бир аз тартыштык болуп токтоп калды. Бир 2 ай жумуш токтоп калды. Ага карабастан мына Камчы Кыдыршаевич өз көзөмөлүнө алып финансы жагын чечип берди. Азыр мына бүгүнкү күндө иш аткарылып жатабыз. Азыр мына Шайырбек Ташиев келип көрүп, усталар менен таанышып, биздин бригада менен таанышып, иштин жылышына көптөн көп салымын кошуп кетти. Чөкөдөбү айылына Аснабил кайрымдуулук фонду тарабынан мектеп, ашкана, ФАП, мечит курулуп жатат. Жергиликтүүлөрдүн айтымында буга чейин Чөкөдөбү айылындагы окуучулар 8 чакырым жол жүрүп билим алып, жаңы мектепке муктаждык күч болуп турган. 2 мектеп бүтүп 4 мектеп салынды. Бүгүн бул жерге салынып аткан Чөкөдөбү Дөш мектебинде Комсомол айылына 8 километрге пешком бар окуучу эле муну ошо 9-класска чейин ушул жерде окушат. Шайырбек Кыдыршаевичтин жардамы бүгүнкү күндө ушул фонддор менен тааныштырып, ушундай бизди ошол фонддор менен бетме-бет сүйлөштүрүп, мындай 30%-терди кыла аласыңарбы, кыласыңар, ушул фонддор менен иштешкиле деп, ошол фонддун жетекчилери менен сүйлөштүрүп берди. Бүгүнкү күндө өзүңүздөргө белгилүү болгондой проекттерди жасатканбыз. Проекттерибиз өтпөй келген 2 мектептин ушу Шайырбек Кыдыршаевичтин жардамы менен 2 мектебибиз Эшматов мектеби менен немени барып Алыкулов мектебинин курулушуну тендерге койдуруп өткүзүп берди. Чала же болсо жарым жартылай бүтүп курулуп туруп токтоп калган имарат болбойт эми мындан биягына, Кудай буйрса. Себеби дегенде ошого жараша каражат дагы бар, ошого жараша каражатты да үнөмдөп дагы берилет. А бул жерде дагы экинчи жагы дагы бул жерде жанагы бекитүү дагы болбойт. Себеби дегенде материалдарды сатып алганда дагы, сатып аткан дагы ар бири квитанциясыны, ар бири ушул жанагы счет фактурасын көрсөтүп берет. Ал жерде налог төлөнгөн болот. Ар бир эменин материалдын налогу да төлөнүп атат да бул жерде. Себеби дегенде бул жерде ачык налог дагы болуп атат бир тараптан. Экинчи тараптан мамлекеттик имараттар дагы бүтүп атат да. Убактысында бүтүп атат. Кудай буйрса ушундай дагы көптөгөн иштер дагы алдыга чыгып бүтөт деген ойдобуз. Ошол иштерди бүтүргөнгө ар дайым биз көзөмөлдөп ушул жерде чогуу болобуз кудай буйрса. Жогорку кеңештин депутаты учурда социалдык объектилердин курулуштарын көзөмөлгө алып жүрөт. Эл өкүлү эң оолу курулуштун сапатына көңүл буруу керектигин айтып, бир нече тапшырмаларды берди. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, Регион.